Россия жергесиндеги кыргыздын улуттук артыкчылыктарын даңазалап, улуттук бийлери ажарлуу кыргыз кийими менен Диана бийчилер тобу ар кандай фестивалдардын, кароосунактардын баш байгелерине татыктуу болуп жүрөт деп билдирет биздин Россия жергесиндеги кабарчыбыз Нуржамал Табалдиева. Кабарчыбыздын айтымында Кыргызстанды, анын ичинде Баткен жергесин таланты менен таанылтып жүргөн Диана бийчилер тобу мындан 3-4 жыл мурда түзүлгөн. Москва жергесинде болгон кыргыз эстрада жылдыздарынын концерттеринде, ошондой эле казак эл артисти Кайрат Нуртаздын жеке концертинин көркүнө көрк кошууда аталган бийчилер тобунун катышуусу салтка айланган. Жакында Москва шаарында кызыл килемден өткөн жылдын мыктылары деп табылган мигрант мекендештерибиздин катарында Диана бийчилер тобу да бар. Диана бийчилер тобу ушундай сыйлыкка ээ болдук. Аябай кубанычтабыз. Мен Диана Амиралиева жана Алиева Иселя. Бул топ жөнүндө айта кетсек, топду түзгөнүбүзгө 2-3 жылдын аралыгы болуп калды. Ушул жылдар ичинде көптөгөн фестивалдарга жана коомдук иш-чараларга катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Ошондой эле бүгүнкү Браво деген проекти жылдын эң мыкты бийчилери деген наамды бизге ыйгарышты. Аябай кубанычтабыз жана уюштуруучуларга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Топту уюштурган Диана Амираева өтө эмгекчил, аракетчил болгондуктан учурда медициналык окуу жайын ийгиликтүү аяктап, жаңы максат пландар менен чыгармачылыгын улантып, кыргыз кыздарынын талантын чет мамлекеттерде өркүндөтөт деген ишеничтебиз.